Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтө турган темабыз кар дөбөчөсүндө. Сабагыбыздын максаты чыгарманы терең түшүнөсүңөр, оюңарды эркин айтып, аң сезимиңер тапкычтыгыңарды өнүктүрөсүңөр. Жана адал эмгек менен эмгек кылууга, жакшылык кылууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Маанайыбыз көтөрүңкү болсо, сабагыбыз мыкты өтөт. Анда эмесе балдар, мен силерге кар дөбөчөсүндө деген аңгемени окуп берейин. Силер конткой уккула. Балдар күн бою эмгектенип, короого кардан дөбөчө жасашты. Карды күрөк менен сарайдын дубалынын түбүнө үйүп жатышты. Дөбөчө түшкө жакын гана даяр болду. Балдар анын үстүнө суу себишти да түшкү тамакка үйлөрүнө чуркап кетишти. Биз тамак ичип келгенче дөбөчө тоңуп калат, дешти алар. Түштөн кийин жана менен келип муз тээп ойнойбуз. 6-квартирадагы Коечка кандай митаан. Ал дөбөчөнү жасашпай үйүндө олтуруп алып гана башкалардын кандай иштеп жатканын терезеден гана карап турду. Балдар дөбөчөнүн жасашууга аны чакырганда, ал бара албай турган сыяктанып, терезеден колун шилтеп башын чайкады. Балдар кеткенден кийин ал ылдам кийинип, конькисин байланып, короого жүгүрүп чыкты. Кардын үстүнө конькисин кырч этет. Конькини кантип теберин да жакшы билбейт. Эптеп тебеги чыкты да, жакшы дөбөчө болгон турбайбы? Азыр зуулдатып тебемин деди. Жеңеле дөбөчөгө чыкканда Коечка түп этип көмкөрөсүнөн кетти. Ой, тайгалак турбайбы? Деди туура калып, кайрадан дагы күптей түштү. Ошентип 10 чакты жолу жыгылды. Дөбөчөгө такыр чыга албады. Эмне кылуу керек деп ойлонду. Ойлонуп жатып, мына азыр кумду себемин да анын үстүнө чыгам деген ойго келди. Ал фанерди алып короону көздөй сүйрөп барды. Анда кум салынган ящик бар эле. Ал ящиктен дөбөчөгө кум ташый баштады. Өзүнүн алдына кумдан сейип, улам жогорулап жылды да эң үстүнө чыкты. Мына азыр зуулдат тээп кетемин, деди. Буту менен сүрүлүп барып, дагы көмкөрөсүнөн кетти. Коньки дагы кумда жүрчү беле? Коечка көмкөрөсүнөн жаткан бойдон, эми кантип кумдун үстүнөн тебиш керек? Деди. Эмгектеп былдый карай жыла баштады. Аңгыча балдар чуркап келип калышты. Дөбөчөнүн үстүнөн кум себилип калганын көрүштү. Бул жерди ким бузган? Ким? Деди чуалдашып. Дөбөчөгө кум чачкан ким? Коечка, сен көргөн жоксуңбу? Жок, көргөн жокмун, деди Коечка. Муну мен өзүм чачтым. Ал тайгалак экен. Ошондуктан ага чыга албай койдум. Ой, сенин акылың. Көрчү муну ойлоп тапкан. Биз эмгектенип иштесек, муну кум чачканын эми кантип жылгаяк тебүүгө болот? Коечка мындай деди. Балким дагы бир кар жаап калар. Ошону кумду кар басып калат да жылгаяк тебүүгө болот. Балким кар бир жумадан кийин жаар. Ал эми биз жылгаякты бүгүн тебишибиз керек. Андай болсо, мен билбейм, деди Коечка. Билбейсиң? Дөбөчөнү кандай бузушту билесиң? Кандай кылып оңдошту билбейсиң, Андай болсо, колуңа күрөктү азыр гана алгын. Коечка конькисин чечип күрөктү алды. Кумдун үстүнө кар чач. Коечка дөбөчөдөн кардан чача баштады. Ал эми балдар болсо кайрадан суу себишти. Мына эми тоңот. Анан жылгаяк тебүүгө боло берет, дешти. Коечкага мындай иштеген жагып калды. Ошондуктан дөбөчөнүн капталына күрөк менен тепкич жасап жиберди. Муну дейт Коечка. Жөрмөлөп чыгыш үчүн баарыбызга жеңил болсун деп жасадым. Болбосо ага кимдир бирөө кайрадан кум чачып таштайт. Балдар, силерге аңгеме жактыбы? Анда эмесе, мен силерге бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Балдар короого чогулуп алып эмне жасашты?
Аңгемеде аларга аралашкан Коцка кандай туура эмес иш кылды? Ал мунусу менен балдарга уят болгонун кантип билди? Коцка кандай бала? Анда эмесе балдар юга тапшырма. Аңгемени кайра окуп, балдар менен Коцканын дөбөчө жадашканын сүрөт тартасыңар.